Elimizin canı vereyim arama, sansızın ağır olsun bergeni, çift eli bizim ata baba. Allah'ım elimizde, yurtumuzda, Kırgızstanımızda tinchlik bolsun. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Elimizin canı vereyim arama, sansızın ağır olsun bergeni, çift eli bizim ata baba. Allah bir kız ezel, ağlardır yolunda, örgün böyle özlemen, özsaldırın yolunda. Birinci orunbasarı Daniyar Torgaziyevich, андан тышкары Арал районундагы Сейтек Курбаев Дөлөтбек ишине катышып отурат. Азыркы куттуктоо сөздү, ачылыш сөзүнү биз Данияр Торгазиевичке берсек. Ассаламу алейкум. Урматтуу агайын туугандар, жакшысыздарбы, амансыздарбы? Гимн дегенди өзү бирөөнүн ырдаганын музыкасына карап отурбай, түздөн түз ар кимибиз ырдашыбыз керек. Гимн бул ар бир кыргыз жаранынын жүрөгүндө турган нерсе болуш керек. Ошондон Кыргызстанды сүйөбүз, Кыргызстанды өнүктүрөбүз, Кыргызстандын эртеңки келечеги үчүн бардыгыбыз кызмат кылууга даярбыз. Мына Кудайдын мунусуна шүгүр, аталар, агалар, бир туугандар. Мына ушул эле учурда туруп, ушундай оюнга келип ойноюн деп, ушул жерге келип сүйлөйүн деп, угайын деп уга албай, ойноюн деп ойной албай, басайын деп баса албай турган бир туугандарыбыз, замандаштарыбыз арабызда толтура. Аллага чексиз шүгүрлөрдү айтабыз, мактоолорду келтиребиз, ушундай мүмкүнчүлүк берип, ден соолук берип, мына ушунду бастырып келип, ушундай жакшы иш-чарага катышууга, ошондой жакшы иш-чаранын ачылышына себепкер болууга мүмкүнчүлүк берип аткан ушу Аллага чексиз мактоолор болсун. Ана мына ар кандай сөздөр айтылып жүрөт, Жаныкулов Араванга көп келип жүрөт дейт, башка жерге көп барат, антет, минтет деп. Мен ачыгын айтып коеюн. Араван менен Оокат районуна мен түздөн түз областтык өкүлчүлүк тарабынан куратормун. Губернатордун буйругу менен бөлүнгөнбүз, ар бир орун басар ошол райондорду бөлүп, ошол райондорго кураторбуз. Мен ошон үчүн көп дайыма келем. Көп иштерди мына жасап атабыз. Айыл өкмөтүбүздөр мына алдыңызда турат. Көзүнчө мактабайын, адам эмес, пендебиз, мактаганда башка жака кетип калышыбыз мүмкүн. Мына көз тийбесин, быйылкы жылы 2022 жылдын жыйынтыгы менен областтын ичинде эң алдыңкы айыл өкмөт деген наамды жеңип алды. Мына Алла насип кылса, Алла тынчтыгын берип, ден соолугун берсе, ошондой темп менен, ошондой адашпаган түз багыт менен иштей турган болсо, 2023 жылды Кудай буйруса Кыргыз Республикасынын ичинде эң мыкты айыл өкмөт деген наамга чыгарабыз. Анан мына Кыргызстаныбызда өзүңүздөр билип атасыздар, бир топ өзгөрүүлөр, бир топ жаңылануулар, бир топ жакшы иштер болуп атат. Бул бардык тармакта жүрүп атат. Мына коргоо тармагын алалык.
мекендин чегин коргоо боюнча ушу коргоо багытындагы техникаларды өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери Бишкек шаарындагы борбордук аянтта эч убакта андай техника болгон эмес. Мына тиги учактан баштап не бир заманбап техникалар келип атат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине техникаларды алып атабыз. Бир топ мына мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү. Дарыгерлердин айлыгы көтөрүлдү. Маданият кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлдү. Мунун бардыгы туугандар ар ким өзүнөн өзү эле болуп калган нерсе эмес. Бул ошол мамлекет башчыларыбыздын түз жолго түшкөндүгүнөн, түз багыт менен иштеп аткандыгынан чоң кабар берет. Мына ошол Кыргызстаныбыздагы болуп аткан ар бир жакшылыкка, ийгиликке мына ушул жерде отурган адамдар таманакы маңдай тер менен мээнет кылып, эмгек кылып, үй бүлөнү багып жашап аткан адамдар мына ар бириңиздердин салымыңыздар бар. Эгер эл тынч болсо, эл таманакы маңдай тери менен мээнет кылып гана ушул өзүнүн ишин жасаса, ар ким окутуучу окутса, мугалим сабагын берсе, маданият кызматкери ырдаса, бийлесе, маданият тармагын көтөрсө, дарыгер дарыласа, дыйкан дыйканчылыгын кылса, анда алдыга жылабыз, өнүгөбүз. Жанагындай кыйкыры кызычук митинг, жол жаап башка кылуудан эч нерсе таппайбыз туугандар. Муну биз барган жердин бардыгында айтып атабыз. Көчөгө чыга берип, мына эгемендүүлүктөн бери 32 жыл өттү. Эч нерсе тапкан жокпуз. Ар бир көчөгө чыгып, ар бир жол жапканыбыз, кыйкырганыбыз 10 жылга артка кеткенибиз, аны бардыгыбыз көрүп атабыз, билип атабыз. Кыргызстанды оңойбуз десек, Кудай буйруса ынтымак менен бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, таманакы маңдай тер төгүп, ар кимибиз өзүбүздүн ишибизди жасасак, ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Алла Таала да бекер айтпайт. Пендем аракет кылсаң берекетин мен берем дейт. Ар кимибиз жакшылык үчүн, ийгилик үчүн, өлкөнүн өсүшү үчүн, өнүгүшү үчүн, эртеңки күн үчүн аракетибизди кылсак, Алла Таала тарабынан берекети берилер. Жараткан жанагындай мына бир боордош түп элимде эмне деген апаат болду. Мына ошондой баласынан, кырсыгынан, жамандыгынан баарыбызды сактасын. Эң негизгиси мамлекетибизде тынчтык болсо, элибизде тынчтык болсо, ден соолук болсо, бардыгыбызда жаман оору балекеттен сактаса, ар кимибиз Алланын бешенеге жазган ырыскы насибин терип жеп, жашообузду өткөрө беребиз. Эң негизгиси бул тынчтык, саясий экономикалык стабилдүүлүк. Анан Кудай буйруса Кыргызстаныбыз дагы алдыга өсөт, өнүгөт, жылат. Буга мен терең ишенем. Биз ал үчүн башыбыз менен жер казып иштегенге даярбыз. Мына Кыргызстаныбыздын эртеңки күнү үчүн, эртеңки келечеги үчүн, эртеңки өнүп өскөн Кыргызстан үчүн башыбыз менен жер казып кызмат кылганга даярбыз. Мына кичинекей мини, бул кичи футбол талаасы. Бүгүн ушул жерде бир жакшы оюн өткөрөлү. Мына курулду, өзүңүздөрдүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен. Мына жаркыраган ушул жер жөн эле жатат эле, мына бардыгыбыз билебиз. Мына бүгүн ушул жерге дагы ушуну жасайлы дегенде дагы арабызда бир туугандарыбыз чыккан. Окуй болбойт, колуңардан келбейт. Ушундай болмок беле жасай аласыңарбы, кыла аласыңарбы деп. Мына дайыл. Жазаса, иштесе, мээнет кылса болот экен. Акча да табылат, бардыгы табылат. Кудай буйруса Кыргызстаныбызда бардык нерсе бар. Жок дегенден Кудай сактасын. Жок эле жок, жок эле жок, жаман дей берсек, түбү жок болот, түбү жаман болот. Кыргызстанда бар. Кудайга шүгүр, элибиз бай, мүмкүнчүлүгү бар. Кудай ошондой мүмкүнчүлүктөн айырбасын. Элибиз бай болсун. Бул бирөөнүн чөнтөгүн санап байбы кедейби деген эмес. Элибизде бар болсун. Бай болгула. Акчаңар көп болсун. Берекеңер, ырыскыңар көп болсун, жараткан тарабынан берген. Бардыгыңыздар Кудай буйруса ушу Араванда, Али Анаров өкмөтүндө, анын ичинде Араванда, жалпы Кыргызстанда бир жардамга муктаж үй бүлө жок деген деңгээлге Кудай оймейин десе жете эле аталар. Анан мына Кудай буйруса больницанын тегерегиндеги жолду тазалатууну баштадык. Мен баягында келгенде сөз бергем. Больницанын тегерегиндеги аптекаларды бардыгыңыздар билесиздер. Оорукана 3 метр өзүнүн заборун жылдырды. Ишти көздөй. Аны бардыгыңыздар көрүп атасыздар.
Кудай буйруса ал жерди мына өткөндө биз Нурабад айыл өкмөтүнө элдик жыйынга барганда 1 саат кечигип бардык. Ушу Алиянаров айыл өкмөтү башталгандан Нурабадка түшкөн мосттон түшүп кеткенге чейин 1 саат пробкада турдук. Жылып токтой бересиң. Ошондо айттым мен, Кудай насип кылса, ошол жолду ачабыз. Анан ошол оорукананын жанына айыл өкмөткө да мына тапшырма бердим, мен өткөндө сүйлөштүк. Социалдык дарыкана ачабыз. Айыл өкмөттүн эмесинде балансында турган социалдык дарыкана болуп, ошол дарыканадан Алиянаров айыл өкмөтүнүн тургундары, анын ичинде Араван районунан тургундар, муктаж болгондор 50%, айрымдарына 70%, айрымдарына 100%га чейин бекер дары бере турган социалдык дарыкана ачабыз. Мына бул боюнча мен райондук оорукананын жетекчилигине дагы тапшырма бердим. Ошол жердеги дарыканалардын бүт жана кызыл сызыкка чыгып кеткендин бардыгын буздурабыз. Жер табабыз дагы жолду кеңейтип туруп, жанына Кудай буйруса социалдык оорукана ачабыз. Мунун бүт бардыгы сиздердин колдоо, сиздердин демилге, сиздердин жардам менен ишке ашат. Сиздер жок, сиздердин колдоо, сиздердин демилге жок, биздин колубуздан эч нерсе келбейт. Аталар, агалар, эжелер ушуну туура түшүнүңүздөр. Эл колдош керек, демилген эл колдош керек. Эл сүйөп таяп артыбызда турсаңыздар биз тоону тоңкоробуз. Тоону тоңкоробуз Кудай кааласа. Жасайбыз, өнүктүрөбүз, өстүрөбүз Кыргызстан үчүн. Ошол жоопкерчиликти мойнубузга алып келгенбиз. Мына бүгүн ачыла турган ушул кичи футбол талаасы ак жолтой болсун бардыгыбызга. Мына бүгүн оюндар болот экен. Бөөдө кырсыгы жок, жамандык саат сабыры жок. Балдарыбыз тынч, жакшынакай кылып өткөзүп алалы буйруса. Анан ардагерлер үчүн дагы барбы бир иш чара? Өтө турган. Бир шахмат боюнча шахмат ойнойсуздарбы аталар? Азыр мына футбол талаасында жаштар чыкса, ардагерлер сиздер үчүн дагы мына жерде оюн уюштурабыз. Шахмат боюнча, башка боюнча азыр кеңешип сүйлөшөбүз, сиздер үчүн дагы бул жерде оюн болот. Мына бүгүнкү иш чарабыз ак жолтой болсун. Бүгүнкү ачыла турган кичи талаа, мына кичи футбол талаасы ак жолтой болсун. Кыргызстаныбызда дайым ушундай мына күнүбүз ачык, асманыбыз ачык. Бардыгыбыз Кыргызстандын өсүп өнүгүшү үчүн мээнет кылалы, эмгек кылалы, ниет кылалы, тилек кылалы, жашасын Кыргызстаныбыз. Ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Анын алдында эки ооз сөз. Мына ата сиз айтып калдыңыз арыктар жөнүндө. Мурда билесиздер, суу пайдалануучулар ассоциациясы деп жеке менчик федерациялар түзүлүп, ассоциациялар түзүлүп, сугат сууну дагы, ичүүчү сууну дагы жекеге берип жибергенбиз. Мына чечим чыкты, биз толук түрдө сугат сууну дагы, ичүүчү сууну дагы мамлекетке кайтарып алдык. Мындан ары мамлекет иштетет, мамлекет жооп берет. Ичүүчү суумуздарга мурдагыдай Баба Жанов, Ада Жанов дегендер акча албайт. Мына айыл өкмөттүн мойнунда болот. Айыл өкмөттүн алдына муниципалдык ишкана түзөт, таза ичүүчү суу боюнча деп. Анан үйгө жетүүсү, жетпөөсү башканын бардыгына эми түздөн түз айыл өкмөт жооп берет. Арыктар боюнча ички арыктар, тышкы арыктар болуп бөлүнөт. Жакшы билесиздер, тышкы арыктарга райондук суу чарба башкармалыгы бар. Ошолор түздөн түз жоопкерчиликти мойнундарына алат. Ички арыктын бардыгы айыл өкмөттүн карамагына өтөт. Сугат суу боюнча дагы айыл өкмөттүн алдында ишкана түзөбү, муниципалдык ишкана кылабы, кандай кылат, аны системасын иштеп чыгышат. Ошол жерде адамдар иш алып барат. Эми биз айыл өкмөттөрдүн бардыгына область боюнча тапшырма коюп атабыз, арыктарга паспорт алгыла деп. Арык кетип атса, арыктын тегерегинде 3 метр, кээ бир жерлеринде 5 метр кызыл сызык бар. Бул санитарный зона. Арыкка эч кандай арыктын түбүнө барып, тура эле даараткана салып, дар жагына барып, баня салып, анан бактарды тигип, башка кылуу дегендин бардыгы токтойт мындан ары. Арыктардын бүт бардыгын 3 метр, 5 метрден кылып красный зонасын чыгарат дагы. Кадастр мамлекеттик ишканасынан булар барып, мамлекеттик акт алат. Ар бир арыкка паспорт алат дагы, ошол мамлекеттин менчигиндеги арык, мамлекеттин менчигиндеги жери болот. Себеби бардыгыбыз эле эми биз пенденин өзүнүн мүнөзү ушундай экен, кичинекей жери болсо, ошону эптеп эле бир зым менен тосуп алганга аракет кылат экенбиз. Ошол жерге бир бактарды тигип, тыттарды тигип, анан бир 2 жыл, 3 жыл карап, анан эле менин ата бабамдын жери бул ушинтип келген деп эле баса калганга маш экенбиз. Мындан ары андай болбойт.
Mындан ары андай болбойт. Мына моюндарына жүктөлдү, райондун акими билет. Кече айыл чарба министри да келип, суу чарба тиги башкармалыгы да келип толугу менен тапшырмаларды берди. Мындан ары Кудай буйруса ичүүчү сууну дагы таза эме тиги сугаруучу суук каналдардын бардыгына мамлекет өзү түздөн түз жооп берет. Араван районунун Алянаров айланмагындагы кичи футболдук аянтчасынын курулуш иштерине жигердүү жардам көрсөткөндүгү үчүн Араван районунун тургуну Маликов Нургазы Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Араван районунун тургуну Бакиров Манас сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Араван районунун тургуну Токтосунов Орозбек сыйланат. Ибрагимов Назар сыйланат. Садиев Калмурат сыйланат. Султанов Дауд сыйланат. Бардык кызмат кылган жигиттерден, ушул агаларыбыздан Алла ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун. Бардыгыбызга ушул эл үчүн, мамлекеттин өнүгүшү үчүн кызмат кылуубузду, ак, адилет, таза кызмат кылуубузду Алла Таала насип кылсын. Adrenalin komanda kılacağız, akşam Kanata gelinize bir top. Kes kana. Okşele bunlar Mahmut ondan böyle Varatali şedir iken de tül. Allah'ım elimizde, yurtumuzda, Kırgızistanımızda tinchlik bolsun. Osmonimiz ochiq bolsun. Har doim shunday yaxshiliklarni ustiga ko'p olib ko'raylik. Elimizga, yurtimizga tinchlik, amonchilik, yoshlarimizga iyilik qalaylik. Oyun talası olsun. Kana. 30 sekund. 32 komanda. Açılış koy için gelgen komandalar жаза verdik de. 10 minuttan ekstra time kılıp Жазды биринчисин биз баштадык. Кышыны бүтүп Şu elge ошол керек. Жаштарга ошол керек.
Түнгі барат бар. Олимпийский ұтады, бірден ұтқан командада кетіп айтып. Олимпийский ұтады. Шоң үшін барып келген команданы қоштық та. Олимпийский бұл атыш. Бірден ұтылған шығар. Başında şu an geliştik. Araya kırıcık da izleyelim. Geç arkadaş. Koydum. Betonun Ciğeri var. Ciğeri dağı var. Material saklauda oturalım. Materialı saklauda hazır bir tane var. Bunlar buyursa canım zavod başlayırız biz ciğerini çeçip aldık. Çeçip alalım. Zavod baştansa hemen o şu cirge svergen yapar. Tuğan ayrı hükümet oldu. Var mı? Oğuz Türkiye'nin burada olsun. Sen komun. 32 kamera olsa. Olmuyor ayar mı?